Саламатсыңарбы урматтуу достор. Бүгүн бир өзгөчө чыгарылыш жасайын деп чечтим. Бул медицинага тиешелүү сөзсүз түрдө, бирок ортопедия эмес, башка бир толук эле медицинага тиешелүү. Акыркы учурда туура эмес дарылоо, же болбосо туура эмес дарыларды ичүү, туура эмес бейтапканаларга баруу маселеси жакшы көтөрүлүп келе жатат. Бир чыгарылыш көрдүм, Эламан Карымшаков аттуу эркин журналисттин баракчасынан. Сизге дагы сунуштайм, карап көрсөңүз болот. Табият чайын текшердик, шек жараткан, кооптондурган жагдайларды көрдүк дейт да. Бул чыгарылышты көрсөңүз, өзүңүз да бир жакшы бир маалымат аласыз. Негизи бизде жана Казакстанда, Өзбекстанда ушундай нерселерге мындай барганда жакшы көрөбүз да. Биздин эле бейтаптар, мисалы үчүн биздин жөнөкөй мындай медицина жардам бербей атса, же болбосо медицинанын күчү жетпей атса, же болбосо медицина баары электе эле ошо эмелерге дагы кошумча барып турабыз. Мисалы үчүн көз ачыктарга, же болбосо тамырчыларга, же мындай сыйкырчыларга да, алар дагы мындай кандайдыр бир сунуштарды берип турат. Дарыгерлер менен бирдей эле мындай сунуштарды берет, аларды дагы тиги кимдер бейтаптар да угуп турушат да. Негизи бул аябай туура эмес көрүнүш деп эсептейм. Негизи эгерде медицина жана элдик медицина болсо, ал негизи кете берет. Элдик медицинанын да өзүнүн да тармактары бар, аларды дагы алса болот, бирок андан да тышкары кошумча дагы мындай сыйкырчылар кошулуп атпайбы? Кол менен сыйпап коюп эле кетирип, же болбосо мындай бир үйлөп коюп эле кетирип, оорулардынчы, же болбосо бир өзгөчө чай берип, же өзгөчө бир порошок берип дарылаган учурлар дагы аз эмес да. Анан эмне үчүн ушул суроолорду көтөрүп атабыз? Менин өз жеке оюм бул кийин мындай жаман таасир эте турган нерселер да. Эмне үчүн жаман деп айтам? Анткени көп учурда ушундай белгисиз дарылардын мындай кашанын ичине, чөптөрдүн ичинде курамында эмелерди кошушат, гормондорду кошушат, же күчтүү дарыларды кошушат да. Анан ошол себептен бейтап дарылана баштайт. Негизи жаратылышта мындай өзгөчө бир чөп жок. Мисалы үчүн ревматоидный артритти дарылап, ошол эле кезде артрозду дарылап, ошол эле кезде псориазды дарылап, ошол эле кезде мындай инфекцияларды дарылап, андай өзгөчө дары жок. Өзүнчө ар бир бейтап, ар бир илдетке өзүнчө бир дары жазылыш керек, өзүнчө бир формула бар, өзүнчө бир схема лечениясы бар да, ошого жараша дарыланыш керек. А эгерде бир эле дары алсаң, мына мол сага дары, бул деген сен бүт илдеттериңди дарылайт деген, бул начар нерсе. Анан уже көптөн бери мен ортопед болуп иштеп келатам, анан ушундай суроолор негизи көп эле келет да. Анан биздин дагы чыгарылыштарга дагы мына артроз тууралуу ушундай дары ичсем болобу, ушундай дары ичсем болобу деп сурап келет. Албетте мен бүт баарына жооп берем, мындай дарыларды ичпегиле. Сөзсүз түрдө текшерилген жерге баргыла. Дары ала турган болсоңор, аптекалардан сатып алгыла. Анткени аптекаларга дары коердун алдында дарылардын баардыгы бир текшерүүдөн өтөт. Текшерүү болсо бир ДЛО деп коет, департамент лекарственного обеспечения и техники депчи. Ошол жерде биринчи текшерет, дарылар кооптуу, коопсуз эмеспи, кандай побочный эффекттери бар, аларды кантип дарыласа болот. Ошонун баары текшерүүдөн өткөндөн кийин гана ошо аптекаларга, бир дарыканаларга апарганга жана сатканга уруксат берет да. Мисалы үчүн көп порошоктор же чөптөн жасалган деп, мындай кашанын ичине чөптөн жасалган деген эмелер, булар өзү сатышат, өзүлөрү балким мен эч кандай мындай налог жерлерин карабай элем, жөн эле сатып жаткан жерлерин эле карап атам да. Балким аларда бизнес туура бизнеси жакшы, мындай налогдорун да төлөп атышат, бирок башка нерсени ойго албай эле да. Мисалы үчүн алардын курамы кандай, эмесин карасак эле, курамын карасак, аякта эч кандай эме жазылбайт да. Гормондор жазылбайт, күчтүү дарылар жазылбайт, жалаң эле чөптөрдүн аттары жазылып турат, бирок эмеси жок.
андай болушу мүмкүн эмес. Менин оюмча алардын курамында бир сөзсүз түрдө бир күчтүү дарылар бар. Анан жакында да коем, 3-4 жыл мурун дагы мен бизде азыр деле бар ошондой дарылар, манталин деп чыккан. Ошо манталин аябай мода болуп кетип, анан мен дагы эң башында башкалар ичип атса деле мен каршы болбой эле, мейли могу дарыларды ичкиле, же болбосо биздин өзүбүздүн дарыларыбызды берчүбүз, биз мону ичип атабыз десе аларга көңүл бурбай эле койчубуз да. Бирок азыркы учурда андай дарыларды укканда эле биз айтабыз: жок, эгерде сизге дарыны дарыгер жазбаса, же болбосо аптекадан сатып албасаңыз, анда ал дарыны ичпегенге аракет кылыңыз, же ичпегиле деп айтабыз. Анан текшерилген, же болбосо протокол менен жазылган дарыларды гана ичсеңер болот деп бейтаптарга сунуштайбыз да. Анан дагы айта турган нерсе бул ал дарылардын эффективдүүлүгү башында эң сонун болот. Анткени мурда ичпеген киши, гормон ичпеген киши эң башында ичип баштаса, оңой эле ичип баштаса, бүт оорулары кете баштайт. Мисалы үчүн псориаз бар болсо, денесинде мындай жаралар пайда болсо, аутоиммунный оору, ал дароо эле ошо жаралары кетет, өзүн жакшы сезе баштайт. Анткени бул гормон иштеп атпайбы? Жакшы таасир этет. Башында сонун болот, 1-2 ай сонун болот, 3-4 ай жакшы болот. Андан кийин акырындан ошол дарынын дозасын же ошол туура схемада кармап туруш керек. Же болбосо ошол схемадан эгерде таасир аз болот болсо, анда дагы бир аз көтөрүп туруш керек. Же болбосо башкача айтканда коррекция кылып туруш керек да. Анын бардыгы схемада же болбосо мындай протоколдо жазылат. Мындай элдик дарыгер, же болбосо мындай ошолорду сунуштаган дарыгерлер тилекке каршы мындай жазуулары жок да. Анан аны коргой турган дагы адамдар жок. Мисалы үчүн, эгерде биздин эле традициялык бейтапканага барсаңыз, эгерде бир дарыгердин дарысы жакпай атса, же болбосо анын схемасы сизге жаман таасир этип атса, анда ал дарыгерден өйдө турган башка дарыгер бар. Ал дарыгерден өйдө турган дагы башка дарыгерлер. Же болбосо мындай консилиум деген бир сөз бар да. Консилиум деген ошо дарыгерлердин баары кошулуп, анан кийин сүйлөшүп, кандай дарылайбыз, ушул бейтапка канча жардам беребиз деген бир чогулуштар болот да. Ошого таянып анан бир чечим жасашат. Мисалы үчүн, көчөдөн алган дарыны алып алып, анан кийин бир жаман нерсе болсо, же побочный эффект болсо, же осложнение болсо, аны каяка барат? Ошол эле адамга барса, ал деген айтат: "Жок, биздики эмес экен, анда сиз эмеге бейтапканага баргыла" депчи. Эгерде ал адам ошол чөп менен жылдап дарыланса, анан кийин алардын дарысы таасир этпей калса, анан эгерде ошол бейтапканага барса, албетте тиги бейтапканада иштеген врач, дарыгер ага күчтүү дарылар жазат. Күчтүү дарыларды берсе, ал гормон же болбосо андан башка дагы дарылар, алардын таасири аздык болуп калат да. Ошондуктан ушундай бейтапты дарылоо аябай кыйындыкка турат. Ошондуктан баарыңарга айтып кетерим: эч кандай текшерилбеген дарыларды ичпеңиз. Эч кандай дарыларды дарыканадан эмес болсо сатып албаңыз. Склад болобу, мечит болобу, же башка жерлер болобу, эгерде анын жакшы аябай сонун таасир этип атса, анда аларды ичпегиле. Кытай же болбосо бул аябай Кытайдан келген, жалаң эле Кытайда жазылып турат, же болбосо бул Кореядан келген, көрдүңөрбү, Кореядан келди, мына которулмосу деп айтышат, же мына германский, американский деп айтышат. Бирок көп учурда ошо сырты мындай жашыл жана жалбырактар менен, же болбосо гүлдөр менен келет дагы. Анан ичине келгенде мындай бир порошок болуп сатылат. Анан алардын дагы жана айтып кеткендей эле бир күчтүү дарысы курамында бар да. Ошондуктан баарыңарды чакырам, дагы бир жолу этияттаңыз, өзүңүздүн ден соолугуңузга кам көрүңүз. Дары ичкенден мурда
дарыгерге барып кеңешип көрүңүз. Жок дегенде, эгерде жаныңызда чоң дарыгерлер жок болсо, чоң бейтапканалар жок болсо, керек болсо жанагы поликлиникага эле барып сүйлөшүп көрүңүз. Ошондон ары уже керектүү рекомендацияларды ала аласыз. Барыңарга ден соолук.